Жоро айылында шалы айдала турган. Кушканага жолум жабылган соң, ошол жерге мандикер болуп иштей баштадым. Балдар менен күнүнө шалы отоп, өзүмдү өзүм бага баштадым. Шалы сууга өсөт. Кечке сууда жүрөм. Шалы ичи сүлүк, бака, сүлүк ач кенедей жабышат. Кээде каратып туруп эле биртке канымды сүлүккө сордуруп ийем. Кайрадан суугум ашып жүдөп кеттим. Анын үстүнө айылдык балдар мени жатсынтат. Буту башы тартайган, оозу калбыгы кара бала биринчи күндөн эле мени бийлеп алды. «Эй, сары быштак, тигини алып бер мага». Теңелбейм. Сураганын унчукпай алып берем. Мен анткен сайын ыраазы болбой, кайра басмырлап, ого бетер кул катары жумшап алды. Бир ирет ылай колдорун жогору көтөрүп, куйругунан шыпырлайын деп калган жаман ыштанын мага көзү менен көрсөтүп, «Эй, сары музо, ыштанымды жогору көтөрүп, ычкырымды байлап берчи», деди. Бул ирет буйругун укпадым. Укпамыш болуп шалыны отой бердим. «Эй, быштак, эмне? Атаңдын чокусу, байлап берди атам». «Өзүң байлап ал». «Өпөй, бу быштак көп калган го. Эй, эмне?» «Болду атам». «Болбойм». «Анда өлдүм дей бер». Жүрөгүм чын эле өлүп калган экен, дароо качып жөнөдүм. Шалы аңызынын четине чыга бергенде, тигил артымдан жете келип, шыйрактан шак алып жыкты. Басып алып тиделеп муунта баштады. Ушул учурда мени кара тутуп, ошол оропарада сырактап жүргөн кундуз чуркап келип, аны так куйруктан тиштеп ырылдай басып жыгылды. Тиги бакырып дароо үстүмөн оонап түштү. Шалы аңыздагы балдар бизди көздөй чуркады. Кундуз экөөбүз үйгө качып баса бердик. Ала көлөккө түшүп, кеч кирип бараткан экен. Атам үйдө экен. «Эмне болду?» деп мени шектүү тиктей калды. «Иш нерсе?» Аңгыча калбык ооздун энеси чырылдай жулунуп короого кирип келди. «Неме? Айтып элең кокуй. Балаң менен куруп кал. Итиң менен куруп кал кокуй». Кыйкырбасаңызчы. Эмне болду? «Эмне болсун? Баламдын куйругун итиң буяка эле жулуп үзүп алыптыр кокуй». Аялына уда калбык ооздун атасы жетип келди. Колунда мылтык, мылтыгын шарак-шурак октоп, кундузга бурулуп жанында турган мени «Качары!» деди. Чырылдай барып мылтыгын асылдым. «Акебай, атпаңыз. Акебай, ата көрбөңүз. Балаңыз мага өзү тийишти, акебай». «Качары!» Карай салсам, көзүндө каар менен жалын. Атам жаныбызга жетип келди. «Кой, эми үкө, бир ачуңду мага бер үкө. Бала деген бала, ит деген ит. Эми ушу балдар менен итке тең элелиби?